Мусулманды урматтоо 6. Абдулла бин Амр радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: Алла Тааланын макулуктарынан бейишке эң биринчи кимдер кирерин билесиңерби? деп сурады. Адамдар: Алла жана анын элчиси жакшыраак билет деген жооп кайтарышты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: бейишке эң биринчи жакыр мухажирлер кирет. Анткени алар аркылуу чек аралар корголгон. Оор, кыйын жагдайларда алар алдыңкы катарга коюлган. Ошентип алар аркылуу жаман иштер жоюлган. Алардын бирине ажал жетсе, анын кам кайгысы, арыз муңу көкүрөгүндө катылган бойдон бул жашоо менен кайыр кош айтышып кете берген. Кыямат күнү Алла Таала каалаган периштелерине аларга барып салам бергиле дейт. Периштелер таң калышып: "О биздин Роббибиз, биз асмандын тургундарыбыз, сенин жакшы макулуктарыңбыз. Бизге эмне себептен аларга салам бергиле деп өкүм берип жатасың?" дешет. Алла Таала: "Алар мага шерик, теңдеш кошпой, өзүмө гана сыйынган пенделерим. Алар аркылуу чек аралар корголуп, кыйын иштерде алар алдыңкы катарга коюлуп, элдин бүтүмдүгү сакталынган эле. Ал эми алардын кимдир бирине өлүм жетсе, анын зары, муңу, арзуу тилеги көкүрөгүндө катылган бойдон иш жүзүнө ашпай кала берген эле", дейт. Ошондон кийин периштелер дарбазалардын ар биринен кирип, алардын алдына барып: "Сабыр кылганыңар үчүн силерге салам, тынчтык болсун. Бул жердеги натыйжаңар кандай жакшы", деп айтышат. Абдулла бин Амр радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: Алла Тааланын макулуктарынан бейишке эң биринчи кимдер кирерин билесиңерби? деп сурады. Адамдар: "Алла жана анын элчиси жакшыраак билет" деген жооп кайтарышты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: бейишке эң биринчи жакыр мухажирлер кирет. Анткени алар аркылуу чек аралар корголгон. Оор, кыйын жагдайларда алар алдыңкы катарга коюлган. Ошентип алар аркылуу жаман иштер жоюлган. Алардын бирине ажал жетсе, анын кам кайгысы, арыз муңу көкүрөгүндө катылган бойдон бул жашоо менен кайыр кош айтышып кете берген. Кыямат күнү Алла Таала каалаган периштелерине аларга барып салам бергиле дейт. Периштелер таң калышып: "О биздин Роббибиз, биз асмандын тургундарыбыз, сенин жакшы макулуктарыңбыз. Бизге эмне себептен аларга салам бергиле деп өкүм берип жатасың?" дешет. Алла Таала: "Алар мага шерик, теңдеш кошпой, өзүмө гана сыйынган пенделерим. Алар аркылуу чек аралар корголуп, кыйын иштерде алар алдыңкы катарга коюлуп, элдин бүтүмдүгү сакталынган эле. Ал эми алардын кимдир бирине өлүм жетсе, анын зары, муңу, арзуу тилеги көкүрөгүндө катылган бойдон иш жүзүнө ашпай кала берген эле", дейт. Ошондон кийин периштелер дарбазалардын ар биринен кирип, алардын алдына барып: "Сабыр кылганыңар үчүн силерге салам, тынчтык болсун. Бул жердеги натыйжаңар кандай жакшы", деп айтышат. Абдулла бин Амр радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: Алла Тааланын макулуктарынан бейишке эң биринчи кимдер кирерин билесиңерби? деп сурады. Адамдар: "Алла жана анын элчиси жакшыраак билет" деген жооп кайтарышты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: бейишке эң биринчи жакыр мухажирлер кирет. Анткени алар аркылуу чек аралар корголгон. Оор, кыйын жагдайларда алар алдыңкы катарга коюлган. Ошентип алар аркылуу жаман иштер жоюлган. Алардын бирине ажал жетсе, анын кам кайгысы, арыз муңу көкүрөгүндө катылган бойдон бул жашоо менен кайыр кош айтышып кете берген. Кыямат күнү Алла Таала каалаган периштелерине аларга барып салам бергиле дейт. Периштелер таң калышып: "О биздин Роббибиз, биз асмандын тургундарыбыз, сенин жакшы макулуктарыңбыз. Бизге эмне себептен аларга салам бергиле деп өкүм берип жатасың?" дешет. Алла Таала: "Алар мага шерик, теңдеш кошпой, өзүмө гана сыйынган пенделерим. Алар аркылуу чек аралар корголуп, кыйын иштерде алар алдыңкы катарга коюлуп, элдин бүтүмдүгү сакталынган эле. Ал эми алардын кимдир бирине өлүм жетсе, анын зары, муңу, арзуу тилеги көкүрөгүндө катылган бойдон иш жүзүнө ашпай кала берген эле", дейт.
Ошондон кийин периштелер дарбазалардын ар биринен кирип, алардын алдына барып, сабыр кылганыңар үчүн силерге салам, тынчтык болсун, бул жердеги натыйжаңар кандай жакшы, деп айтышат. Ибн Хиббан